Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар. Роза айыңыз куттуу болсун. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Роза айында бизге Алла Таалам кандай белектерди берди? Ошол тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинен менин үммөтүмө ороза айынын себебинен 5 нерсе өзгөчө түрдө берилди. Алар мындан башка үммөткө берилген эмес. Алардын биринчиси, орозо туткан адамдын оозунан чыккан жыт Алланын астында мисктен да жыттуу. Экинчи, суудагы балыктар алар үчүн ооз ачканга чейин истигфар кылышат. Үчүнчү, Алла Таала бейишти күн сайын кооздойт. Соң айтат: жакында менин пенделерим бул дүйнөнүн машакаттарын ташташып сага келишет. Төртүнчү, бул айда бейбаш шайтандардын баары байланышат. Ошондуктан алар орозодон башка убактагы кылышкан азгырыктарды кыла алышпайт. Бешинчи, орозонун акыркы кечесинде орозо кармоочуга кечирим болот. Сахабалар ушул Кадыр кечесиби деп сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: жок, балким тартип боюнча иш акысы иш бүткөндөн кийин берилет деди.